Эсептөө палатасы депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин бюджеттин аткарылышына жүргүзүлгөн пилоттук финансылык аудиттин жыйынтыктарын карады. 2023-жылдын май айынан сентябрына чейин агенттиктин кызматкерлерине көз кыш мезгилине азык-түлүктү даярдоо үчүн жалпы 500 000 сом суммада материалдык жардам берилген. Мындайча айтканда ар бир кызматкерге 25 000 сомду түзгөн. Бирок 2021-жылы жамааттык келишимге ылайык кызматкерлерине жылына бир жолу 15 000 сом өлчөмдө гана жардам көрсөтүлүшү керек болчу. Натыйжада ашыкча төлөмдүн суммасы 200 000 сомду түзгөн. Ошондой эле ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу боюнча чыгымдар агенттиктин каражаттарынын рационалдуу эмес пайдаланылышына алып келген. 2021-22 жылдары агенттик өз кызматкерлерин ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу боюнча келишимдерди түзгөн. Ага ылайык Аю Гарант компаниясы менен 150 000 сомго, бул жерде ар бир кызматкерге 7,5 000 сомдон, ал эми 2022-жылы НСК компаниясы менен 210 000 сомго, ар бир кызматкерине 10 000 сом болгон. Эмгек кодексинин 211-беренесине ылайык иш берүүчү кызматкерлерди кесиптик оорудан жана өндүрүштүк кырсыктардан милдеттүү камсыздандырууну гана камсыздоого тийиш.